Терезелерин караңгылаткан айдоочулар кылтак айленди. Ош облустук жол кайгыл кызматы жана транспорт агенттиги менен биргеликте жүргүзүлгөн рейд учурунда 20 автоунаага терезесин караңгылатканы үчүн протокол толтурулду. Жаңы мыйзамда автоунаанын терезелерин караңгылатуу иштерин көзөмөлдөө транспорт жана жолдор министрлигине жүктөлгөн. Бирок коомчулук башаламандыкка алып келген беренелерди кайрадан өзгөртүү керектигин айтышууда. Жаңы жылда ишке кирген айрым беренелер айдоочуларды эркиндикке чыгаргандай эле болду окшойт. Бул айдоочу автоунаасынын терезелерин караңгылатып, тескөөчүлөрдүн буйругуна баш ийбей жатып араң токтоду. Тасмада көрүнгөндөй автоунаанын ичиндеги көрүнүштү байкоого таптакыр мүмкүн эмес. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлерди тоготпогон бул сыяктуу айдоочулардын саны жаңы мыйзам ишке киргенден кийин кескин жогорулаган. Алдыңкы терезелеріңіз не үшін қараңғылатып алғансыз, шуға жооп берип коюңузчу. Жөн эле. Ким уруксат берди сизге? Жөн эле өзүм бас. Сиз айтыңызчы, ошол Кыргыз Республикасынын аймагында 2019 жылы 1 январдан баштап бузуулар жөнүндө кодексинде 129 беренеде бул автоунаанын алдыңкы терезелерин караңгылатканга тыюу салынат. Ошо законду сиз билесизби? Жок, билбейм. Караңгылатылган автоунаалардын терезелерин көзөмөлдөө жаңы мыйзамда транспорт жана жолдор министрлигине жүктөлгөн. Мындан башка бузуулар жөнүндө мыйзамдын 129 беренесинен 135 беренесине чейин аталган министрлик көзөмөл жүргүзөт. Бирок жумушту аткарууга кызматкерлер даяр эмес өңдө жол кайгыл кызматкерлери токтоткон автоунааларына протокол толтурууга араң жетишүүдө. Автоунаалардын караңгылатылган терезелерин көзөмөлдөө жумушун аталган кызматтын өкүлдөрү жол кайгыл кызматына өткөрүп берүү керек деген ойдо турушат. Ушул иш-чара биздин автотранспорт агенттигине мурда биздин укугубузда жок функция кошулду да. Ошон үчүн биз башында буга кичине даяргерчилик көрдүк. Анан эми негизи айтканда бизге тийиштүү эмес функция өтүп калганда, ошо кодекстин негизиндечи. Ошон үчүн биз башында эле кодексти сентябрда таанышканда эле биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө кайрылуу жазганбыз. Ушул статья бизге туура эмес өтүп калыптыр. Ушул ону оңдош керек дегенден өкмөт 22 декабрь 601 токтомдун негизинде ошол мыйзамга долбоорду киргизип, ошол мыйзамдын негизинде жакын арада кайрадан жол коопсуздук кызматына бул статья өтөт. Жаңы чыккан мыйзамдын айынан башаламандык пайда болуп жаткан рейд учурунда ачыкталды. Ал эми айрым айдоочулар дал ушул өз билемдик көрүнүштөрдү токтотуу үчүн караңгылатылган терезелерди көзөмөлдөө иштерин жол кайгыл кызматкерлерине өткөрүп берүүнү туура ойлошот. Себеп эми беркилер кандай жолу менен, каерде туруп турушат, алар канча-мынча шоферлор токтобойт дейли. Май кызматкери болсо токтойт. Ошолордун иши негизи терминал, Техас мотор, буларды майга өткөзүп бериш керек өзү негизи. Башаламандык бар жакта карасаң. Мында карасаң бир закон чыгат бизде, закон иштебейт. Ушул эле. Биздин оюбуз боюнча буга чейин ушундай суромжулоолор болгондо мыйзам башкача кабыл алынса керек эле деп ойлойбуз да. Эми кабыл алынган мыйзамды кайра өзгөртүү киргизеби кандай эми? Бизге буягы түшүнүксүз да. Буга чейин ушундай суромжулоолорду кылганда биз айтат болчубуз да, ошо гаилар эле караганда жакшы болмок эле депчи. Майы кызматкерлери мурдагыдай терезелери караңгылатылган автоунааларды токтотуп көзөмөлгө ала алышпайт. Бул убакка чейин шаар ичинде тонировка, эмементип инспекторлорду мазактап катуу ылдамдыкта айдап өткөндөр да бар. Бүгүн Ош облусунун аймагында ушул автомобиль жана суу транспортунун салмактыш көзөмөлдөө агенттиги менен жол кыймылын коопсуздуктуу бөлүмүнүн биргеликте ушул жүргүзүлгөн рейд учурунда облус аймагында 20га жакын ушул автоунаанын алдыңкы терезелерин караңгылатып алган айдоочулар аныкталып, аларга Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодексинин 229 беренесинин 3-бөлүгү боюнча айыптар салынды. Жаңы мыйзам күчүнө кирип, датал ушул терезелери караңгылатылган автоунааларды көзөмөлдөө иштери транспорт жана жолдор министрлигине өткөрүлүп берилгенден кийин шаар ичинде айнектерин караңгылаткан автоунаалардын саны көбөйдү. Тактап айта турган болсок, атайын жүргүзүлгөн рейд учурунда эле 2 саат убактысында 20га жакын протокол түзүлгөн. Эми айдоочулар дал ушул айнектерине жабыштырылган пленкаларды сыйрыбай турган болсо, анда айдоочулар үчүн 3000 сом айып пул салынат. Таткашаптан Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.